Кыргыз Республикасынын Конституциясы 33 берене ар ким маалыматты эркин издөө, алуу, сактоо, пайдалануу жана аны оозеки жазуу жүзүндө же башка ыкма менен жайылтуу укугуна ээ. Ар ким мамлекеттик бийлик органдарындагы, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарындагы, мекемелердеги же уюмдардагы өзү жөнүндөгү маалыматтар менен таанышууга укуктуу. Ар ким мамлекеттик бийлик органдарынын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жана алардын кызмат адамдарынын, мамлекеттик бийлик органдары жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары катышкан юридикалык жактардын, ошондой эле республикалык жана жергиликтүү бюджеттерден каржыланган уюмдардын иштери тууралуу маалыматтарды алууга укуктуу. Ассаламу алейкум, урматтуу интернет колдонуучулар. Бүгүн 6 март 2019 жыл. Биздин бүгүнкү эфир аркылуу чыкканыбыздын себеби төмөндөгүчө. Бизге 2019 жылдын 20 февралында Мелис аттуу Ош шаарынын тургуну кайрылган. Ал бизге нотариус аркылуу ишеним катта жазып берген. Кайрылган жарандын аты жөнү шарттуу түрдө өзгөртүлдү. Аталган жаран 2019 жылдын 16 февралында эртең мененки саат 7 чамасында Ош шаарында жайгашкан Бекмамат Осмонов көчөсүндө Honda Fit үлгүсүндөгү автоунаасында жумушка бара жаткан учурда аны Ош шаардык жол кыймыл коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн кенже тескөөчүсү, милициянын старшинасы Караев деген мырза токтотуп, аталган жаранга мыйзамсыз иш-аракет жүргүзгөн. Тактап айтканда, кызматкер Караевдин түшүнүгү боюнча Мелис аттуу айдоочу Бузуулар кодексинин 123 берененин 2 бөлүгүн бузган. 123 берене айдоочунун жол кыймылы эрежелерин бузуусу 2 бөлүк. Транспорт каражатынын айдоочусунун тышкы жарык берүүчү приборлорду пайдалануу эрежелерин бузуусу 2 категориядагы айып пул салууга алып келет. Караев толтурган токтомго токтоло кетели. Айдоочу уруксаты жок автоунаасын кошумча чырагын колдонуп жүргөн үчүн Кыргыз Республикасынын Бузуулар жөнүндө кодексинин төмөндөгү ченемин бузган болуп эсептелинет деп 3000 сом айып пулга жыккан. Ушул токтомдун канчалык деңгээлде мыйзамдуу экенин талдап көрөлү. Ал үчүн биз Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 1999 жылдын 4 августагы 421 токтому менен бекитилген транспорт каражаттарын пайдаланууга уруксат кылуу боюнча негизги жоболор жана жол кыймылынын коопсуздугун камсыз кылуу боюнча кызмат адамдарынын милдеттери деген токтомго кайрылабыз. Бул токтомдун 22 пунктуна ылайык жалпы пайдалануудагы жолдордо пайдалануучу жол тандабас автомашиналарга туманга каршы 2ден ашык фара издегич орнотууга тыюу салынат. Көңүл буруңуздар, кайталап кетейин. Бул токтомдун 22 пунктуна ылайык жалпы пайдалануудагы жолдордо пайдалануучу жол тандабас автомашиналарга туманга каршы 2ден ашык фара издегич орнотууга тыюу салынат. Бул эмне дегенди билдирет? Көңүл буруңуздар, жалпак тил менен айтканда, биринчиден бизге кайрылган айдоочунун унаасы жол тандабас эмес, ал болгону Honda Fit. Экинчиден, өкмөттүн бул токтомунда 2ден ашык туманга каршы фара издегич орнотууга тыюу салынат. Бул дегени Мелис аттуу айдоочу атайын уруксат алыштын кереги жок дегенди билдирет. Себеби өкмөттүн токтомунда жол тандабас гана унааларга жоопкерчилик каралган. Мыйзамда каралбаган жагдайлар мыйзамсыз деп эсептелинбейт. Демек, жогоруда айтылгандар боюнча старшина Караев мыйзамды одоно түрдө бузуп, токтомду толтуруп жатканда Кыргыз Республикасынын тийиштүү мыйзамдарын башчылыкка албастан өз билемдик менен иш жүргүзүп 3000 сом айып пулга жыккан. Бул бир гана коомчулуктун астына чыгып жаткан факт болуп жатат. Ушул сыяктуу жазылган протокол жана токтомдордун айып пулун өз укугун билбеген айдоочулар айла жоктон төлөгөнү төлөп эле жүрүшсө керек. Ушул себептен биз 20 февралда
аталган кызматкердин иш-аракеттин мыйзамдуу же мыйзамсыз экенин териштирүү максатында Ош шаардык жол кыймыл коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнө сапар алганбыз. Биринчи сапарда биздин маселени карап чечип бере турган кызматкерлер белгилүү кызматтык себептер менен өз жумуш ордунда болбой калышкан. Жана ошондой эле буга чейин өзүңүздөр биз жарыялаган анонсто көргөндөй, биринчи сапарда биз түшүнүксүз бир жагдайга күбө болгонбуз. Ар бир кадам басканда эле туш тарапта эшик жана терезелерге видео камерага жана уюлдук телефонго тартууга тыюу салынат. Жетекчиликтин уруксаты менен колдонууга болот деген жазуулар болду. Урматтуу Шаир Шакирович, кайсы мыйзамдын негизинде мындай жазуулар сиз жетектеген мекемеде чапталып турат деген суроону бермек элек. Тилекке каршы экинчи сапар тартканыбызда жогоруда айтылган жазуулар жок болуп кетиптир. Бирок скотч менен чаптаган үчүн скотчтун изи дааны көрүнүп жатат. Экинчи сапарыбызда тийиштүү кызматкерге барганыбызда ал бизге түшүндүрмө берип, атайын дайындалган комиссия чечет. Комиссиянын төрагасына кайрылалы деп бизди Ош шаардык жол кыймыл коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн орун басарына алып кирет. Президент келгенде топтуз. Баягы жыйналсыңар. Сопровождение жүрөт бизнесмен. Бизде мындай вопрос бар да, сизге көрсөтөйүн. Мына доверенность. Не болду? Мен акылдан доверенность. Мына протокол. Протоколду баштасаңыз. Караев деген инспектор жазып берипти. 123 берене экинчи бөлүктө 3000 сом штраф. Анан эмнеге десек, жанагы противотуманка бар эмеспи? Ошого жазып берип коюптур. Анан ал биз мыйзам жакшына тактап көрдүк. Могу жаңы ТДД 2019 жылкы дополнениясы, изменениясы менен. Бул жерде Канчанчы бет? 77 бет. Бул жерде неме бар. Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности налаженных средств по обеспечению безопасности дорожного движения деген жерде. Бул жерде запрещается установка более 2 противотуманных фар деп турат. Более 2. Более 2 деп турат. Бул айдоочунуку эки эле противотуманка болот. Заводской жок да? Более 2 деп турат. Тем более завод изготовитель менен анын машинасында жок болчу да. Соответственно 16 февралда жазыптыр да? 16 февралда жазылган. Ошонун кандай мыйзамдуу эмеспи? Бул комиссия каралат, бул боюнчачы. Жаңы мыйзамдар боюнча бизде комиссия түзүлдү. Комиссиянын составы төрагасы замначальниги. Ошол жерде каралат болчу. Арыз мага келип түшкөн жок бул боюнча. Жок, ошо биз эми келип атабыз да, өткөндө келгенде жок болду. Азыр сурайлы келген күнү. Азыр келген зам бар. Өчүрүп койду мен кабинетте телефонду көрдүм. O zaman kaydı konuşup koydum. Неге? Рұқсат емес пе? Sen başta ruhsat sorup versen ki o zaman. Biz ruhsat sormayı biliyoruz. Niye ruhsat sorup versin? Ne oldu? Ну, приказ, МВД приказы, министр МВД. Обязанности права сотрудника подразделения ОВД. 15 пункт. Интеграция к использованию участникам дорожного движения. Видео и фото записывающее оборудование. Для общения с сотрудниками ОВД. Узак, айдочу. O zaman benim kabinetim, benim jetekçimin ruhsat mı deyip giriş gerek. Biz ошо иш менен келип Şu işmeye girsem ruhsat mı deyip girip koydu aslında. Adam çaydı. Mesela ben canım Yok. Ben kabinetim ben açık. мыйзам Yok mizamda ben kabinetim cevap.
Bizge mizam jol. Yok mizam jol berет, men kabinetinde Mizam jol berет. Yok, jol berip men kabinetime gelip tasız. Uzmatlı Azamat Bey. Ben kabinetime gelip tas deyim. Niye bakmıyoruz? Azamat, gelip burada surasan adam gerçeklik olur. Telefonundan tügöy, bu aksat gelince Allah'ın özünün kıyamati gelir, oşanda tügöy, oşanda gözüldüm. Ben burası mıyız? Ben kalkan mıyız? Bu cevde ben kaç işten bulayım bile. Sağda caz, şurada bir örme var. Sana 5 lik sığam ne? 5 lik kamera verip babam bu. Kameranın vakti tügöy. Benim vaktim tügöy. Vardır mı vakti tügöy? Korkutmayın, Azamat. Çeğingen aşbağı nasıl? Çeğingen aşbağı deyim Azamat. Biz adamız. Aşbağı çeğingen. Çeğingen aşbağı deyim. Bana gel bu dülü bezine. Bu dülü bezine gelip Meminat sanatlaş görüş. Kızmat ben gelsene Surap. Surap gelip görüş. Alam gelip bana. O altımızda işlegende alalım. Çok bana ap gelmeysin mi? Uru oynamayı düşünürsem Surap cazvada. O şanı bana ap gelmeysin mi diyeyim Azamat. Size bakmayın mı bunu? Ana bana televizyondan götürüp gelmezden. Mesela ben seni söktüm önce, uçtum mu? Gündürü bezde birinci geldim bana, kayrıldın. Sen başta gelip kayrılmayısın mı? Ben size assalamu aleyküm de öyle geldim. Assalamu aleyküm de gelgence olsun baba. Ne de gel oğlum deyip gel. Ben kalağımda ginemdim. Arkadaşlar yoralasam da. Kim assalamu aleyküm? Ne bu öcerden görüyorum beni? Asman taş davresin mi? Ya bana bayrak vergen yok. Bu işten giyilen süreceğim sen beni. Sürüyorsunuz. Ama ötkürüz koyuldu önüme las nasıl var? Çeğen açmak mı? Ne lasın? Ne lasın? Bu İspanya'ya mı? Hristiyanlığa ben işime gel, anneme kandasın. Ben işime gelirim. Siz niye? Atalarınızdan kaldı işiniz. Sen bir atalarına kaldın kameranı. Ha? Anam niye bak? Konstitüsyon var. Konstitüsyon, bana da cumuş, atalar buyruğu var. O. Allah. Ama bu nizam şeyinde işin başkanı. Akraybam o zaman. Akraybam o zaman. Ya işte ciddi konuşacağım mesela. Ayağınızda görüyoruz. Yok. Ya o zaman çarpıklarım seçelim. Çin o zaman koygun. Şahsın olmuş, para veriyoruz. Benim aklımda. Abi yazmazsa bu adam töle koyuş gerekli bir şey olsa mı? Yok. Sen arızarsan o zaman kaç parayız? Veriniz. Ben size bir anlatacağım. Bir fark burada. Şu resmi bağırsızlarına nasıl yapıyorsan. Olsun. Bu biriyle farklı. Bu biriyle farklı. Başka adamlar yüreğinde töleş gerekende töle koyup gidiyor hep de. Yok. Bu şeyde şu anda pavyon arkasında. Öyle tuttu. Öyle tuttu. Böyle oturdu. Bana ekim oldu o zaten. Bana ekim oldu. Ben yetimim. Kuba çek bak yazıyorum kazıma. Sen adam çekersen bana arız çalırsan ben kantıp karayım. Şöyle karayı veriyorum ben. Onca bu ismini yazdım. Sen doktor av çıktım. Onca da bayını tanımazsan buna ne yaparsın? Ben bir kadar şanslık verdim. Ya o zaman Siz de hiç kim özür yok lan arız cazasın böyle bir cazasın ben kantıp karayım. Ben bizim de için gerekli mi lan cebde bunlar nizam şeyde karamızda. Kattaş gerekli mi? Yok. O zaman kattaş gerekli mi? Ben size adam gerçek kılıyor olsam diye açsam siz bol boyutasın. Sana Kameranı nara bir aldı. çok kamera al böyle şöyle gelmeyiz bana. Biraz ministra size geldi. Teşhisi çok. Kamera ben tapkesine gelecek gösterçi mi bana? Otimine. Hastanede bu lekeme işte lan. Abucerde var mı? Sayın zaprişino son kadın tabirleşme. Sen hiç esem var girersin mi? Hayır. Esem var kamerama girersin mi? Bilala ve girişim var olsun. Ne gibi bilgim? Bilal baysın. Siz Esen Bömen'in özünü sattınız. İşi kana bir de ne gel? Esen Bömen'in özünü Ne gel? sattınız. Ne gel? Esen Bömen bu büyüklerden bahsetmeyin. Esen Bömen özünün musafalatları var. Özünün ne koyuyor? Kayda. O zaman Benim alınmaz yok. akırım olunca onu düşünüyor ki. Siz O zaman özünü gözüne var. Var zaman çekiniz. sana zaman çayı kullanırsam. Ha?
Sen ben kabinetimde bana akıllı gittim akıllı. Siz yok ben gittim çok siz biliyordum sana. Siz sen bana oldu dirijör buldu oğlum beni. Sen kimsin bana dirijör buldu? Ya beni kamadırıyorsun o zaman. Kıbrıs'ı işten aydatarsın. Hocam ya işten aydatarsın. Bu işten aydatsan yeter ne olur? Var mıdır? Ben seni. Var mıdır? Allah için. Allah'a sanıyorum. Ben? Var mı? Ya material oldu. Material oldu. Biz kantor sigortası istiyoruz da kantorda mecbur var. Biraz başka çıkıyor. Kimsiz? Sekreter mi? Deseniz göstermem. Çiğittiğin deseniz göstermem. Аталган орунбасар бизди көрүп ачуусу келип, биздин оператор балдарды сыртка чыгып кетүүсүн талап кылат. Жыйынтыгында пикир келишпегендиктен биз аталган комиссияга эмес, Ички иштер министрлигинин өздүк коопсуздук кызматына старшина Караевдин үстүнөн арыз менен кайрылганбыз. Учурда биздин арыз каралып жатат. Биз бул жарандык кыймыл аракетти аткаруу менен Ички иштер министрликтин же жол кыймыл коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн ар намысына жана беделине шек келтириш үчүн жасап жаткан жокпуз. Тескерисинче, Ички иштер министрлигине элдин ишеничин жана сый урматын кайтаруу ниетинде аракет кылуудабыз. Бирок Ички иштер министрлигинде же жол кыймыл коопсуздугун камсыздоо бөлүмүндө Караевке окшогон мыйзамды өз пайдасына калчалаган кызматкерлерден айрылмай сайын элдин ишеничин кайтаруу кыйын. Жана ошондой эле биздин биринчи сапарыбызда нөөмөт бөлүмүндө кызмат өтөп жаткан милициянын майору Болот Нурматов деген мырза нөөмөт бөлүмүнүн ичинде тамеки тартып отурганына да күбө болдук. Кайсы эшикте? Азыр жумуш орнунда эмеспи? Президент. Президент Туранбай Шарипович болушу. Онун орунбасары же чоң президент Туранбай Шарипович болушу. Онун орунбасары же чоң Неге? И что? Мүмкүн эмес? Эмнеге мүмкүн эмес? Нөөмөт бөлүмүнө особо охраняемый участкпы? Жок, ондой эмес ку, биздер бина. Эми министрдин приказына каршы чыкпай эле коюңуздар, Жолдош майор. Эмне көчүдө? Канча убакытта келет күтсөк? Кечки көчөнү карайт. Siz аты жөнүңүздү таанышсаңызчы? Мен атым Болот, фамилиям Нурматов. Макул. Ар бир мекемеде тамеки тартууга атайын жай каралган. Өздүк коопсуздук кызматы ушул билдирүүгө да көңүл буруп коюңуздарды биз сиздерден суранабыз. Баарын эле жаман дегенден биз алыспыз. Арасында татыктуу кызмат өтөгөндөрү да бар. Алардын бири милициянын прапорщиги Элмурат Жорботаев. Ассаламу алейкум. Бизде бир-эки вопрос бар эле. Ошону тактаган. Сага машина жок го? Ол бул жака чыгып кетти, начальник группасы бул жака чакырып коюду. Аты ким эле? Мендерге. Өткөндө кишиңиз го? Жок, бул башка. Ол больницада. Мынаны окса 123 экинчи пункт. Отуз категория деп жазып берипти да. Светофорлондуктан ба? Жок, жок. Жанагы противотуманкалар барбы? Алар кичинекей саткан. Ошондого жазып берип койду да.
ошол канчалык деңгээлде мыйзамдуу же мыйзамсыз ошону тактаганы келдик. Siz mында кылым, үстүнкү эле качсаңыз, группа ДПС бар биздин үстүбүздөн караганчы. Шулар боюнча как раз ушундай мыйзамсыз иштегендер боюнча ошол бар. Мирзаев, Мирлан деген. Мырзаев мыйзам. Азыр Мирзаев. ошол мындабы? Азыр ошо камерде чыкканыңызда биринчи эшик, 4-чү эшикке кирсеңиз, тышында жазылып турат Мирзаев деп. Рядымжан деген. Как раз ушулар биздин сотрудниктер үчүн ошол контролдо ошол эме болуп турат. Ошол менен түшүндүрсөңүз. Ооба. Ооба, хорошо. Өзүң кирип чыксаң болобу? Мектепте жооп келген ғой, Муралим дегенге. Көшөдө жүрөт дейт. Сооронбай Шарипович келди ошко? Бүгүн келген президент. Сапар Ошол менен жүрөт деди да. Эми азыр бизден ошолго кайрыласыздар, башка бизден эми азыр чыгат буну. Же болсо командирдин өзүнө кайрылышыңыз керек. Ким командир? Соймар Арстан. Арслан аке. Азыр жумуш орнундабы? Азыр олар бүттү ушинте да сопровождениеде жүрүшөт. Анан биз анда саат 5ке чейин күтүп турабыз, мүмкүн келип калат. Бүгүн күтсөңүздөр. Бүгүн пастар дейм да, бүгүн кечке сопровождениеде жүрүшсө кайсы маалда келет бизге айтпайт да муркосу. Биз 20 февралда админ практикага барганда аталган кызматкер бизге түшүндүрмө берген. Сүйлөгөн сөзүнөн, өзүнүн мүнөзүн жакшы жактан гана көрсөткөндүктөн биз аталган кызматкерге ыраазы болдук. Жогоруда айтылган сөздөрдү жыйынтыктап, ар бириңиздерге кайрылып кетмек элем. Жол эрежелерин так сактап, өзүңүздөргө сак болуңуздар. Кызматкерлердин мыйзамсыз иш аракетине кабыл болсоңуз, мыйзамдуулукту талап кылып аягына чейин күрөшүңүздөр. Баарыңыздарга ак жол.